9'dan 10'una караган түнү Бишкек шаарында коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында аскердик техника жана аскерлер алынып келинген. Бүгүнкү күнгө чейин тартип сакчылары, аскерлер жана элдик кошуну менен биргеликте Бишкек шаарындагы жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу улантылууда. Бишкек шаарынын аймагына кайрадан өзгөчө абал режими киргизилди. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Аталган чечим жогорку кеңештин 3 күнүн ичинде Борбор калаанын аймагында буга чейин өзгөчө абал режимин киргизүү жөнүндө маселени карабагандыгы менен негизделген. Бишкекте өзгөчө абал киргизилгендигине байланыштуу коомдук транспорттун жана бир катар соода түйүндөрүнүн иштөө убактылары өзгөргөн. Өзгөчө кырдаал 19 октябрга чейин улантылды. Ошондо негизи соода борборлору ишин өзгөртүлдү. Баягыда эле саат 10дон баштап иштей берет. Айчүрөк, мисалы үчүн ЦУМ Айчүрөк бул саат 8ге чейин иштейбиз деп айтты. Кээ бир соода борборлор саат 7ге чейин иштейт. Ошондо коомдук транспорттундагы иш тартибине өзгөчөлүктөр киргизилди. Азыркы учурда саат эртеменки 5тен баштап баягыда эле саат 6да канча каттам жүрсө ошондой жүрө берет. Бишкек шаарында бүгүнкү күнгө чейин элдик кошунунун ыктыярчылары тартип сакчыларына жана аскерлерге тургундардын коопсуздугун сактоого көмөк көрсөтүшүүдө. Алар мамлекеттик стратегиялык маанилүү имараттарды, соода жайларын жана жалпы эле тургундардын мүлкүн ар кандай талап тоноочулуктан, бүлдүрүүлөрдөн сактап жатышат. Тоногондор, шаарды тоногондор, талкалагандар азыраак болду да. Бирок баары бир деле анча-мынча мындай жаман иштер барды. Баягы хулигандар частный үйлөрдү талкалашканга аракет кылып, грабит кылганга аракет кылып, мыкачылыкка жол бергендей. Но көп болду дегенде алысмын. Анан дагы көп мындай маалыматтарда сөз болуп атат. Ошо дружинник катарында жүргөн балдарга оружие берилди деп, курал берилди деп, жок, андай эмес. Биз ишибизди жүргүзгөндө ГУВДнын сотрудниктери, РОВДнын сотрудниктери менен кошо патрулированияларда жүрдүк. Бишкекте коменданттык сааттын убактысы 22:00дөн таңкы саат 5ке чейин уланат. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ишин уланта берет. Почему, значит, мы изменили время, сократили его? Почему? Потому что все-таки многие... Биз эмне үчүн коменданттык сааттын убактысын кыскарттык? Анткени шаардыктардын көбү жумуштардан кеч чыгып үйлөрүнө барышат. Экинчиден, бизде кээ бир ишканалар, тазалык сыяктуу коммуналдык кызматтар кечкисин иштеп баштайт. Мен Азиз Эмилбековичтин айткандарына кошулуп, Бишкек шаарынын тургундарын тейлөө, ар кандай муктаждыктар менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учурабашы керек экенин айтам. Бардыгы кадимки режимде иштешет. Борбор калаанын көчөлөрүнө патрулга чыгып жаткан элдик кошунун өкүлдөрү мурдагы 2005-2010 жылдардагы революцияларда шаарды талкалоо, тоноо көп болгондугун айтышты. Биз чогуу афганисттер менен Баткенский события менен балдар менен чогултуп бияқта штабты жасап коюп, бүт баары 4 районду алып, аларды карап 5000 балдарды чыгардык. Момда жакшынакай эле бүт баары өттү биякта азыр. Милиция менен чогуу жүрөбүз. РОВД менен байланышып, ГУВД менен байланышып, бүт баары дежурствого чыгып атабыз. Бишкек шаарында 19 блокпост орнотулуп, анда аскерлер менен милиция кызматкерлери иш алып барышууда. Өзгөчө абал режиминде ар кандай оюн-зоок, спорттук жана башка массалык иш-чараларды, ошондой эле иш таштоолорду, чогулуштарды, митингдерди, көчө жүрүштөрүн, демонстрацияларды жана пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынды. Ошондой эле өзгөчө абал жарыяланган аймакта түзүлгөн кырдаалды курчутуу үчүн колдонулушу мүмкүн болсо, анда жалпыга маалымдоо каражаттарын контролдоо, массалык топтолгон жерлерде жарандардын документтерин текшерүү сыяктуу бир катар токтомдор кабыл алынды. Канат Жолочиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.